Парламенттеги олигархтар шайлоодо өздөрү утуп чыгуусуна шарт түзүүдө. Бул аптадагы пайыздык босого жана шайлоо күрөөсү боюнча мыйзам долбоорун талкуулоодон кийин коомчулукта ушундай пикир пайда болду. Шайлоо босогосун 9%дан 7%га төмөндөтүү боюнча сунуш эч талкуусуз жана суроо сопкутсуз 104 депутаттын колдоосун тапты. Демек 3-окууда деле жыйынтык ушундай болоору көрүнүп турат. Азыркы парламентте отурган депутаттар үчүн, азыркы парламентте отурган фракциялар үчүн пайыздын төмөндөп кетиши булар үчүн коркунуч да. Коркунуч. Анткени жаңы күчтөр келет да, буларды сүрүп кетет да. А булар ушу пайызга ишенип, бул пайыз буларга жанагындай подкуп кылганга, анткени баягы 5 миллион күрөө дегенден токтоп калат экенсиң да, кайдан табасың ал? Мен деле азыр мисалы жаңы күчтөрдү жыйнайын деп неметип атам, сүйлөшсөң эле же 5 миллион күрөөнү кантебиз биз аларды олигарх болбосок депчи. Анан 7% коюп койшса, 0,7% жана регионалдык бөгөттү коюп койса деген ушундай нерселер токтотуп калып атат да. Булар ошону билип турат дагы, атайын ошону киргизип атышат да, өткөрүп атышат. Ага кошуп шайлоо күрөөсүнүн суммасында 5 миллион сомдон 1 миллионго төмөндөтүү сунуш айтылып келген. Парламентке жаңы күчтөрдүн келишине шарт түзүлсүн деген ниетте айтылган сунушта колдоо тапкан жок. Атүгүл атамекенчи депутат Нурбек Сыдыгалиев бул сумманы 10 миллионго жогорулаталы деп элдин оозун ачырды. Канат Кезбекович, көтөрүү боюнча 10 миллионго 5 миллиондучу, анан экинчи ошол коюлган залогту мамлекетке калтыруу боюнча да. Эгерде биз мындан ары парламенттик мамлекет, ошо парламентаризмди өнүктүрө турган болсок, казыр ограничениянын баарын алып таштай турган болсок, проценттик ставканы төмөндөтүп сала турган болсок, анда баягыдай 30-40 партия чыгат дагы. Анан кийин эмне болоорун жакшы билесиздер. Мындай шартта жаңы түзүлгөн каражаты тартыш жаш партиялар канчалык элдин колдоосун арзыбасын, тоскоолдуктарды жарып өтө албай калары айдан ачык. Демек кайра эле чимкирик атка конгон ушул курамдын 80-90% парламентке келет тура деп көпчүлүктүн шаабайы сууп турат. Алардын божомолу туура келип, эски карышкырлар кайрадан шайлоого катышаары белгилүү боло баштады. 1-2 эл оозуна алынган жаш, дымагы күчтүү саясатчыларды кошуп алып, 6 партиянын башын бириктире коюп, бирикмесин жаңы дем деп атап алып шайлоого аттанам деп шымаланып чыккандарда дал ушул тоскоолдуктарга туруштук берүүнү көздөп жатса керек. Эптеп шайлоодон өтүп алгандан кийин баягы эле чыныгы жүздөрү ачылып, ар бири өз арбайын согуп кетпейт дегенге кепилдик жок. Бирок ошол 4-5 бириккенде баарыныкы 100%-тең бир багытта барат, бир ой менен бир пикирде дегенден алыс болуш керек. Арасында спикер болгону бар, арасында премьер-министр болгону бар, өкмөттү жетектепчи. Тажрыйбалуулары бар, жаштары да бар болуп атат. Мына Ата журт республика бир болду эле. Кейін бөлініп кетпеді. Анан ал совсем партиялардан чыгып кетип дагы өзүнчө группа түзүп иштеген депутаттар болуп атпайбы? Себеби жалгыз партия жеңип ала турган мүмкүнчүлүгү жок. Алар дагы билип атат, мүмкүнчүлүк финансы жагынан, мүмкүнчүлүк административный ресурс жагынан. Все средства хороши для достижения победы деген да сөз бар. Анан я готов и с чертом дружить, лишь бы прийти к своим целям деген да сөздөр бар. Айтор шайлоонун шайтан оюндары башталды. Алдыда дагы далай кызыктар болот. Элге жаккан сөздү сүйлөп, керектүү жерден кырдаалды өз пайдасына колдонуп кетүүнү жакшы өздөштүргөн саясатчыларды коомчулук билип деле калды. Бул рет шайлоодо эл жаңылбас деп ишенип туралы. Олигархтар өзүнө саман төшөсө да, эл аларга алданбай, туура тандоо жасашы үчүн куруу бадаларга алданбай, ишке аша турган программаларга жана эл үчүн иштейм деп жанып күйүп турган чыныгы иштемчил жаштарга добуш берүүсү керек. Мээрим Ташыбекова, Улан Нурманбетов, 7 канал, Жумалык.